музей ғой жеке бұл. Музей. Siz hazır içine girseniz de birisiyle baruz ile ilayız go deyim. Көріңіз. Ош шарындагы номер 1 жибек бала бакчасы 1901 жылы курулуп, 1928 жылдан бери үзгүлтүксүз бала бакча катары иштеп келет. 125 жылдан ашык тарыхы бар бул мекемеде бүгүнкү күндө 100 орунга эсептелгендиги менен 350дөн ашуун бала тарбияланууда. Имарат авариялык абалда эмес, бирок орун тартыштыгы чоң көйгөй бойдон калууда. Onu men özüm öyle. Эмне үчүн саталган өз алып келди? Жок, бизден мэрия наша бөлүнбөйбү. Жоқ, мэриядан акча бүт бөлүнүп берилген ахват кылганга. Ошону вовремя директор айтып, бул жактар берип ушинтип керек процессти тезирээк. Эскирип кетсе 2 жылда айтып атат эжеке. 2 жыл мес алмаштырышына өзгөрүп. Туравыч катым дагы деле турат, бирок эми гаранодон мага жооп келбесе мен иштеке кыла албайм да. Эмне үчүн тыштык? Эмне үчүн алмаштырып атасыңар? Акча каражат. Акча каражат. Акча каражат? Акча бөлүнгөн деп коесузбу? Карайлы тактайлы, бири-бирине карабагыла, акча жок болсо бөлөлү да калып келип жаңылаш керек. Бир сыйыр. Азыркы учурда капремонтко өтө муктажбыз. Былтыркы жылдан баштап бизге ушул эле бала бакчага кошумча имарат курулуп берилгени жатат. Шаар күнүнө быйыл аябай күтүп атабыз. Бул жаңы имарат 100 бала бакчага ылайыкташтырылган, бардык шарты менен каралган. Буйруса эми бул жагыбыз ачылгандан кийин бул эски имаратыбызды капремонтко берсек деген ойдобуз. Буйруса. Кала башчысы Жеңишбек Токторбаев тийиштүү мекемелердин жетекчилери менен эртең менен рейд учурунда мекеменин абалы менен таанышып, жанындагы жаңы курулуп жаткан 100 орундуу бала бакчанын курулушун тездетип бүтүрүүнү тапшырды. Мындан сырткары бала бакчанын айланасындагы аймак жеке менчикке өтүп кеткендиги тууралуу маселе көтөрүлүп, учурда мэрия бул жагдайды иликтеп жатат. Могу здание эмне болгон здание? Жеке менчик үйлөр. Мурунку директордун аялы жеке менчиги. Кимдин? Мурунку директордун аялы жеке менчиги. Бул кандай бир жеке менчик керек? Территория болгондо Давайте, кана берейин. Айзада. Рұқсат берді, да? Сатат азбайын. Жазғыла, срочно еметеді. Документтерін қарап қайтарыш керек, bunu қайтарады келші. Садик бүткөн сөзсіз, оны алып, документтерін бүтіріп. Çoğunu sadikten açık gerektir, hatta gayet öpçe. Akıl bu? Bu için kadın dikemen köpçet oldu dedim. Кала башчысы ушул апта күн сайын таңкы рейд өткөрүп билим берүү мекемелеринин абалына көңүл буруда, ар бир муниципалдык ишкана өзүнө тиешелүү маселелерди ыкчам чечүү боюнча тапшырмаларды алды. Бакчалардын инфратүзүмү менен бирге андагы жеткинчектер үчүн даярдалуучу тамак аштын сапатына, санитардык талаптардын сакталышына да тыкыр көңүл бурулууда. Нам ата сидик штанды. Нештер? Життасан, сидик штанды. Мына группага ошо мыналарды. Канаса бердишебиз. Bunu gündemine kadar cahit değilim, cahil cahil. Bu Yok, düşündüm, siydik ciddi anlattım. en maklayım. 20 yıldan beri kalmışkanı yok bu makas. Jakşı bana zaten akıl bekimine kelip, endi bana ne açılı bu. Almaştırgan, endi bana bizikini birinci ölçüde almaştırıp vereyim dedi. Hiçem almaşkanı yok da. Ne gelecek ya? Жоқ, алмашканга берилген. Ар кандай Almaştırıp. Жок, мен сурап Темир. Yok. гаранодон менен берилген жок. Берилген жок. Almaştırıyoruz endi biz bana kança yıl Учурда Ош шаарында 69 мамлекеттик жана 51 жеке менчик бала бакча иш алып барууда, бирок шаарда бала бакчага муктаждык дагы эле чоң. Мектеп сезонуна чейин бардык билим берүү мекемелери текшерилип, кем каржысы толукталмакчы. Асылбек Тагайбек уулу, Азам Бузриков, Ош жаңылыктары.